Assalamu alaikum, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздер менен аз ғана құрамдан тұрған үй шартында оңой жана тез дайындалуучу печеньелердин рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Бул печеньелерди даярдаганга болгону гана 20-30 мүнөт убактыңыз кетет. Барыңыздарга сөзсүз түрдө даярдап көрүүгө кеңеш беремин. Видеону сөзсүз түрдө аягына чейин көрүңүздөр. Биринчиден курак идишибизге сары май, бөлмө температурасындагы сары май, андан соң кум шекер салып, вилканын жардамы менен жакшылап аралаштырып алабыз. Сары май сөзсүз түрдө бөлмө температурасында болуусу керек. Андан соң бүт жумурткабызды салып, дагы да жакшылап аралаштырып алабыз. Унга разрыхлительди салып аралаштырып, андан соң унубузду салып аралаштырабыз. Унду аз-аздан салып отуруп аралаштыруу керек болот. Биздин камыр даяр. Камыр колго жабышпай турган болуусу керек. Эгерде камырыңыз колго жабышып жатса, анда аз гана un салууга болот. Андан соң стөлдүн бетине un сеп, камырыбызды жайып алабыз. Биздин камырыбыздын калыңдыгы 2-3 мм болуусу керек. Андан соң өзүңүздүн калыбыңыз боюнча ар кандай формалар менен печеньени кесип алабыз. Эгерде мындай формалар жок болсо, жөн гана стакандын жардамы менен кесип алсаңыз болот. Андан соң духовканын лифтине пергамент кагазын же болбосо тефлоновый коврик салып, печеньелерибизди салып чыгабыз. Мына печеньелерибизди салып чыктык. Эми 180 градуста 15 мүнөттөй бышырабыз. Ал эми калган камырларды жыйнап, бириктирип, кайрадан жайып формаларды кесип чыгабыз. Биздин печеньелер даяр. Видеонун астындагы рецепт менен ушунча печеньелерди даярдоого болот. Эгерде сиз мындан дагы көп печенье даярдай турган болсоңуз, ушул эле курамды 2-3 эсеге көбөйтсөңүз болот. Печеньенин ичи дагы толуктай бышкан. Барыңыздарга сөзсүз түрдө жасап көрүүгө кеңеш беремин. Печеньелер песочный болуп чыгат. Бул печеньени бир жолу жасап көргөндөн кийин кайра жасап көргүңүз келет. Ошол себептен барыңыздарга сөзсүз түрдө жасап көрүүгө кеңеш беремин. Видеону аягына чейин карагандарыңыздар үчүн рахмат. Сиздер менен болгон унутпаңыз.